Ассаламу алейкум. Биз азыр добуштарды сатып алуу айыбы коюлган боюнча Дамира Ниязалиеванын штабынын жанында турабыз. Ичинде тинтүү иштери жүрүүдө. Мен айтар элем, ушул шайлоого биринчи элдер келип катышып бериш керек. Экинчиси, шайлоо таза өтүш керек. Президент өзү кандидаттарды чогултуп, тарыхта биринчи жолу ушундай болду. Өзү эле келбестен ал жерге Акылбек Жапаров, Камчыбек Ташиев жана башка министр МВДнын башка чоң жетекчилерди алып келип, ошол жерден бир канча саат убакытын кетиришти. Ошондой эле мамлекет тараптан 17 миллион сом жаңылбасам ушул шайлоону уюштуруу иштерине жумшалды. Бул бюджеттин акчасы, элдин акчасы. Ошондой эле бул шайлоодо эми ушинтип добуштарды сатып алуу менен айыпталып азыркы иште тинтүү иштери болуп жатат. Бул нерсе мен эсептейм, мыйзамдуу боло турган болсо, бул шайлоо, бул кандидатты четтетиш керек. Себеп дегенде бизге келген канча деген маалыматтар, ошол күнү биздин балдар көрүп, билип, видеосун жөнөтүп атты. Ошонун баары бул далил. Бул нерсени бирлик киши айткан жок. Жүздөгөн, балким миңдеген киши бул тууралуу айтып берип атат. Ошон үчүн биринчи ошо мыйзам жазам деген, элге кызмат кылам деген киши бул эч качан эч кимдин бир дагы добушун сатып албай, уурдап албай, таза жол менен келсе, ошол киши мамлекеттин кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгын коргойт. Кайсы кандидат болбосун, кайсы чиновник болбосун, кайсы креслого келбесин, бирок ошого акча менен келсе, админ ресурсту колдоно турган болсо, элдин башын айландырган болсо, президенттин башын айландырган болсо, андай адамдар эч качан Кыргызстандын келечегине, Кыргызстан элине, жерине күйбөйт. Ошон үчүн мен ойлойм, бул шайлоо мен өзүм катышып, өзүм баштан аяк көрүп, өзүм аралап, биздин 50-ге жакын балабыз ошол күнү ар бир уюктердин ичинде да отурушту, сыртында да жүрүштү, жана ошондой эле жылмайсыздан ичтерин кыдырышты. Биз баарын көрүп билдик, бул шайлоо таза болгон жок.